Биз ушул үндөрдү угуп атабыз, сүйлөп айтып жатабыз. Демек кандайдыр бир тыбыштарды угуп жатабыз. Ирина Айткулованын кесиби тарбиячы. 9 айдан бери Кара Суу айылындагы Бермет апа балдар бакчасында эмгектенет. Бала бакчалар карантинге жабылгандан бери балдар кыздардан байланышты үзбөй, аралыктан иштеп жатат. Таң эрте бала бакчага келип, телефон аркылуу байланышка чыгып, тапшырма берип иш планын аткарууда. Саламатсыңбы, Араз? Кандай эс алып турдуң? Кана мен жөнөткөн тапшырмаларга жооп беребиз. Карантинге жабылып калдым, балдар бакчасынын бардыгы. Анан бизде ошо иш күнүбүз кадимкидей эле келип өтүп атабыз бул жерден. Балдар менен кайтарым байланыш кылып эле күнүмкү план боюнча сабагыбызды өтүп атабыз. Телефон менен эле, WhatsApp группабыз менен эле байланышып, балдарга сабак өтүп атабыз. Жакшы, негизи балдардын келип турганы жакшы болмок. Бирок мындай кырдаалга байланыштуу биз онлайн өткөнгө туура келип турат. Кара Суу айылында башка бала бакча жок болгондуктан баары ушул бала бакчага келишет. Кезек күткөндөр да бар. Учурда мында 70 бала тарбияланат, 5 тарбиячы иштейт. Бирок бала бакча тар болгондуктан былтыр көйгөй жаралып, жанына кошумча имарат куруу зарылдыгы келип чыккан. Себеби бала бакчанын кампасы, азем залы жок болчу. Өзүнчө иш бөлмө жоктугуна директор жана мейриман коридордо иш алып барышчы. Аталган көйгөй быйыл чечилди. Айыл өкмөтүнүн жана район акиминин аракети менен Талас райондук өнүктүрүү фондунан 2 миллион 700 миң сом каралып, бала бакчага кошумча имарат курулду. Эми бала бакчанын азем залы, кампасы жана жетекчи менен мейримандын өзүнчө иш бөлмөсү бар. Мындай колдоого бала бакчанын эмгек жааматы кубанат. Буга чейин кабинеттерибиз жок эле. Мынтип кабинетте болуп, сүйүнүп кубанып отурабыз. Музыкальный зал, жетекчинин кабинети, медсестранын кабинети, склад. Аябай муктаж болчук, буга чейин кабинет жок, коридордо отурчук. Талас райондук өнүктүрүү фондуна терең ыраазычылык билдирем, өзүм атыман жана коллективдин атынан. Бул проекттин тартып келген айыл өкмөт башчыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Белгилей кетсек, Кара Суу айылындагы Бермет апа балдар бакчасы ачылганына аз болсо дагы район ичиндеги кароо сынактарга катышып, жигердүү аракетин көрсөтүп келет. Бүгүнкү күндө бала бакчанын эмгек жааматы бөбөктөргө жаңы жылдык маанай тартуулоо максатында жасалгылоо жумуштарында жасап бүтүшкөн. Сыймык Барманов, Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Талас району.